Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Қаныбек Осмоналиев, президенттің алдындағы мемлекеттік тіл жана тіл саясаты бойынша улуттук комиссияның төрагасы. Туура айттымбы? Туура айттыңыз. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Рахмат. Кандай иштер болуп атат азыр акыркы мезгилде? Анткени ар башкалар айтылат, жанагы парламентте дагы тилге кошумча киргизүү, өзгөртүү. Жок, жаңы редакциясы. Жаңы редакциясы да кабыл алынды. Ушуларга айтып берсеңиз кандай болот? Эми тилдин, анын ичинде биздин кыргыз тилдин дагы дүйнөлүк тилдердин алкагында бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп аткандыгы баарыбызга маалым. Анын себептерин деле билебиз. Анткени өзү геосаясат өзү keskin түрдө өзгөрүп атпайбы? Анын негизги атрибутикасы болгон тил, дин маселеси балки эме ушулардын баары кошулуп жүрөт да. Өзү биз бири-бирибизге кылган дооматыбыз дагы эле токтобой келет да. 1989-жылы 23 сентябрда Советтер Союзунун учурунда ошо кездеги депутат агаларыбыз, аталарыбыз, эже карындаштарыбыз иши кылып чоң эрди чыгышкан. Мамлекет тил катары кыргыз тили алынсын, баягы кайра жаралуу перестройканын шарданында ошондой кадамга барышкан. Бирок 34 жылдан бери кыргыз тилибиздин абалы дагы эле мындай жакшы болуп кетпегендигин көрүп атпайбызбы? Илим болобу, билим бериш маселеси баардык жерлерде. Анан декларация иретинде эле айтып келип атабыз да. Эмнеге мына бүгүнкү күнгө чейин иш кагаздары мамлекеттик мекеме болобу, мамлекеттик эмес мекеме болобу дагы эле расмий тилде негизинен. Мен сизге экөөбүздөн физикпиз, эми бир цифраларда мисал келтирейин. Былтыр мен 10 майда келдим, дароо эле келип мониторинг жүргүзүп кирдик да. Министрликтерде кандай иш кагаздары, ведомстволордо кандай, областтарда, райондордо, айыл өкмөттөрүндө кандай темеле төбө чач тик тургузган цифрлар болду. Мисалы үчүн экономика министрлиги, экономика жана коммерция министрлигинен чыккан кагаздардын 90%-на жакыны расмий тилде жүргүзүлөт экен, дагы эле чыгат экен. Киргени деле ошончо. Орусча. Орус тилинде. Анан ошол борбордук аппаратында иштеп аткан кызматкерлердин улуттук составын карасам, 80% кыргыздар, 90% калтырсын. Кээ бир жерде 100%га деле такымдап барат да. Анан эмне? Бул биздин жетишкендигибизби, кайгыбызбы? Албетте бул жерде проблема бар да. Президенттин койгон маселеси ушунда болду да. Сиз лингвисттерден бир диктант алып көрүңүз, жазуу. Котормочулар өздөрү билер бекен. Чынында эле ошондон баштасак көп нерсе бүгүн белгилүү болду да. Мага абдан катуу дооматтар коюлуп атты президент тарабынан. Тез караңыздарчы. Биз өзүбүз билеличи каерде жүрөбүз азыр. Себеби эмнеде? Хотя жалпы түрүнөн себебин билип атабыз. Кайдыгерлик, оңобастык, тоготпостук, ошол компьютерге элементардык түрдө мамлекеттик тилди немесин жүктөп алып, аны пайдаланууга моюнубуз жара бербейт да. Үйлөрдө айтпай эле коеюн эми, аларды айтпай эле коеюн. Мына көрдүңүзбү, ушундай абалдан кийин анан бир эме пайда болду да. Зарылчылык кылмайынча, балким кээ бир учурларда, кээ бир параметрлер боюнча мажбурламайынча биздин тилибиз төмөн түшүп кете берет. Анан мен ошол аракеттеги мыйзамды карадым. Биринчи 89-жылы кабыл алынган, андан кийин да 3-4 жолу анда кошумча алымчалар киргизилиптир. Мыйзамдын өзүндө моунтип жазылып турат. Мамлекеттик, муниципалдык, кызматкер, мамлекеттик же расмий тилди билүү милдеттүү. Мамлекеттик же расмий. Ошол же деген сөз менен расмий тилде сүйлөп, жазып калыш бул конституциялык норма катары, бул менин укугум, мына мен жазып атпаймынбы? Мен каерде бузуп атам деп келгенбиз да. Өзүңүз жакшы билесиз, 21-жылы жаңы конституция кабыл алынды. Жаңы конституция 5-майдан бери, 21-жылы кол коюлуп, 5-майдан бери иштеп жатат. Ошондо баардык мыйзамдар инвентаризациядан өттү да. Алардын катарында атайын токтом менен ошол мамлекеттик тил мыйзамындагы жаңы редакциясы кабыл алынсын деген эме бар, норма бар. Бирок ага чейин эле конституциянын өзүндө 13-беренесинде жазып койгон. Мен өзүм да конституциялык кеңешменин мүчөсү болгом, эсимде да. Ал жерде мамлекеттик тил катары кыргыз тили эсептелет. Ал эми мамлекеттик тил конституциялык
статусқа, макамға ээ болгон мыйзам менен аныкталат, тескелет деген норма бар да. Демек, жаңы мыйзам жазыш керек. Мурунку мыйзам ал жөнөкөй эле мыйзам катардагы, а бул эми азыр кабыл алыш керек конституциялык статустагы мыйзам. Ошону менен мурунку төраганын жетекчилиги астында 1 жыл жазып даярдап койушкан экен. Мен келгенде мыйзам даярдуу болуп калган экен. Баягы керектүү процедуралардан өткөн экен, өкмөттүн эмесинде каралган экен, отурумунда өкмөт токтому чыккан экен. Анан ошону мен келип сентябрдан баштап араңдан зорго жогорку кеңешке 4 айдын ичинде киргиздим да, күн тартибине. Айым үчүн кирбейт экен. Билбейм. Айтмакчы, бул мыйзамдын демилгечиси президент өзү, конституция боюнча. Ошо Кабмин аркылуу кирип атат да. Анан ошону 1-чи окууда 18 январда 1-чи окууда кабыл алынды. Эми ал эмеси концепциясы тигил бул деп кабыл алынды. Андан кийин 2-чи окуудан эле вдруг токтоп калды капысынан эле. Анын ортосунда эме уюштуруп жиберишти. Парламенттик угуу. Бирок парламенттик угуу 1-чи окуу менен 2-чи окуунун ортосунда регламент боюнча уруксат берилбейт. Өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, чынында эле ошондой да. Анан 2-чи окуу ушу келип сүрүлүп отуруп 19 апрелде 2-чи окуудан өткөрдүк да. Абдан чоң резонанс менен өттү. Бул жерде эмне бар? Ошондой суроо беришиңиз мүмкүн. Баягы орусча айтканда яблоко раздора эмне бул жерде? 2 беренеге көңүлүңүздөрдү бургум келет да. 5-чи беренеде муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү. Ал жерде расмий тил деген түшүнүк жок. Эме жок, талап жок. 10-чу беренеде иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Чекит. Андан кийин зарыл болгон учурда расмий жана башка тилдерде колдонулат, колдонулат. Мен баягы эмесин толук эсимде жок. Вот ошондой редакция. Вот ушул 2 берененин айлашекесинде абдан катуу талаш тартыштар болду. Бирок жогорку кеңеш 2-чи окууда кабыл алды. Негизги процедуралык талаптардын баары аткарылды. Эми буюрса мына бүгүн 19-22 күнү, 1-чи күнү профилдик комитет 3-чү окууда карайт. Эми билем редакциялык деп отурам, эми 3-чү окууда баягы өзгөрүү деле болбосо керек. Анан ушул майдын аягында тиги пленар жыйында каралса, анан президент кол коюшу калат да, күчүнө кирет да. Бул жерде мамлекеттик тилдин макамы, укугу, милдеттери абдан так. Анан бирок бир аз катуураак жазылды. Сот бийлигинде, прокуратура, медицина, билим берүү, транспорт, ошондон ар бирине берене кылып жазып чыктык. Бирок же дегенди алып койдук. Зарыл болгон учурда деген сөздү киргизип атабыз да. Мен билесиз, окумуштар биз кызык эл болобуз. Мен окубаган мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам калган жок. Өзбектердикин окудум, казактардыкын окудум, орустардыкын окудум. Эч мындай баягындай бир дарт күмөн же болбосо бейтарап мындай түшүнүк жок аларда. Мисалы үчүн Өзбекстан демесинде түз эле жазган өзбек тили мамлекеттик тил болот, болду. Башка эч кандай түшүнүк жок ал жерде. Бирок бизде толеранттуулук бар. Мамлекеттик тил жөнүндө бул болуп атат. Расмий тил жөнүндө мыйзамыбыз бар да. 2000-жылы кабыл алынган. Бир 17-18 беренеден турган мыйзам бар. Өзү идеалында мен ушундай сунуш кылдым эле, бирок ал өтпөй калды. Жаңыдан келгенде өзү мамлекеттик тил, расмий тилде өкөтөн конституциялык норма болгондуктан экөөнү бириктирип туруп эле бир мыйзам кылып коюш керек эле да. Кандай дейсиз? Мамлекеттик тил жана тил саясаты жөнүндө мыйзам. Ошондо экөөнүн ордуна коюп эле бул жерде орус тилин басындырып, анан кыргыз тилин жогору көтөрүү деген аракет жок. Кыргыз тилинин өзүнүн абалын жөнүндө аракет болуп атат да. Кыргыз тили каерде сакталыш керек? Кыргызстанда өнүгүш керек, өсүш керек. Башка кайка барабыз. Вот. Ошон үчүн кээ бирлери баягы абдан мындай өздөрүнүн жүрөгүнө жакын алып эметип атканын түшүнүп атам. Анткени ошол 10-чу берене боюнча, анан 5-чи берене боюнча мыйзам күчүнө киргенде мамлекеттик тилди керектүү деңгээлде билүү милдети 1-чи орунга чыгат да. Бул эмне менен, кандай критерийлер менен белгиленет эми? Мисалы үчүн министр жумушка алып атканда токтомго ылайык ал
Siz kayсыл, mesela Kırgız testten kanday dengelde sertifikat alıp geldiniz dep suraydı. 2019 жылы атайын токтом кабыл алынган экен, 21 жылга чейин B2 деңгээлиндеги сертификаттын ээлери гана мамлекеттик жана муниципалдык кызматка иштөөгө укугу бар деген. Вот ушул жерде абдан чоң эме турат да. Эгер мыйзам күчүнө кирсе, анда талап ошол B2-ни гана талап кыла баштайт. B2ден абдан чоң эме жогору да. Жогору. Эң жогору S1, өзү 5 эме экен да. A1, A2, B1, B2 ана S1. Мен биринчи киргенде мага абдан катуу чабуул болду. Мына физик, математик келди. Кантип иштейт бул? Кыйын болсо тапшырып көрсүнчү S1ге. Өзү. Деп журналисттер мени жаза берип жаза, аны мен журналисттердин астында тапшырдым. Тапшырдым. Консультация алган жокмун. Эми чынын айтсам, мен бала кезден эле кыргыз мектепти бүткөнмүн. Ыр жазып, анча-мынча аңгемелер жаза коюп, ал кезде билесиз го, ушундай бир романтика заман болчу да. Түгөлбаш Ылыкбек деген атабыздан кийинки ошо киши болчу. Анан Чыңгыз Айтматов пайда болду. Анан дагы ошондой болуп, мен S1 тапшырдым. S1 тапшырдым 86% менен 100%дан. Ал жерде 5 позиция бар да, лексика, анан текстти угасыз, ошону кайталап айтып бересиз, аны өзүңүз жазасыз. Дагы ушундай эмелери бар да. Ар биринен бирөөсүнөн 90% алыпмын, бирөөсүнөн 60, ушинтип отуруп 86-87% тапшырдым. Анан ошондон эле билип атпаймынбы, кандай маанеге ээ экендигин. Эгерде ушундай шартты талапты кое турган болсок, анда кыргыздын уул кыздарынан мамлекеттик муниципалдык кызматка тартып алсак болот да. Бир чоң азабыбыз. Ошондо сертификатты алып келген баланы жумушка албай атышат да. Дагы эле. Башка себептер болушу мүмкүн. Башка себептер, ар кандай себептер болушу мүмкүн. Себеби мамлекеттик кадр кызматы деген бар. Государственная кадровая служба, ГКС. Алардын өздөрүнүн критерийи бар экен. Бул жерде чаржайт да. Ошолор баары мына мен сизге айтып берген мыйзамга киргизилип жатат да. Ошо кыргыз тесттин гана көрсөтмөш менен бул эми мамлекеттик мекеме, бирок бизге карайт. Бул дагы өзүнчө нонсенс да. Мен бир жагынан саясат жүргүзүп, экинчи жагынан ошо механизм менин колумда болгону, хотя жеке мен үчүн бул жакшы туурабы? Баягындай, ой, мен буну чыгарып коеюн деп атам, керек болсо биздин комиссиянын составын өзүнчө мамлекеттик мекеме кылдырыпчы. Көз карандысыз. Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси. Кандай дейсиз? Мен билбейм канчалык. Эми көз каранды эмес, эч кимге баш ийбеген, бир нерсенин жана деңгээлин билиш үчүн барып тапшырып, анан кайра келет. Саясат тияк бияка киргизишпейт. Эмени анан өлчөп көрөт болду. Адам фактору да болбош керек да. Мен начальник болууга приказ берип коем да, менин колумда иштеп атат да алчы. Же сөгүш берип коем, же жумуштан айдап жиберем. Ошондой болбош үчүн да? Ошондой болбош үчүн. Мына вуздарды баягы эмне үчүн эл аралык тиги эмеден өткөлө, аккредитациядан өткөлө. Ошо сыяктуу да. Мен образование бир колу менен лицензия берип, экинчи колу менен текшерип атпайбы ошол эле лицензиялык талаптарынчы. Булда да ошо кайталанып калган учур болуп атат да. Эми бул эми келечектеги иш, мыйзам кабыл алганда балким ошол жолго түшөрбүз. Мына парламентте талкуу болду деп атасыз. Парламентте канча кыргыз эмес депутат бар? 90-нын ичинен. Мен билгенден бир ашып барса 5-6 боло го дейм. Ашып барса. Демек 90% кыргыздар айым үчүн каршы чыгат. Таң калганым, добуш берип атканда 79 киши добуш берди. Макул депчи. Мен ойлоп отургам экинчи окууда, эми негизи чечүүчү экинчи окууда. Мен алардын сүйлөп атканын көрүп, жаныман түңүлүп, мыйзам өткөн жок деп калгам да. Тим эле укмуш, анандай тигинisi тигиндей, бирөөсү айтып атат, W деген тамганы киргизиш керек. Мисалы үчүн баланча ава деп айтабызбы, же ава деп айтабызбы? Ушундан баштап орус тили андай болду, кыргыз тили мындай болуп атат, мына жери туура эмес, тигиндей, бу деп анын добушка келгенде, бир добуштан эле өзү конституциялык мыйзам өзү 3/2 менен өтүш керек да. 60-тан кем эмес болуш керек. 79 киши депутат баары добуш берди. Мен өзүм таң калдым. Анда жакшы. Жакшы. Анан бул эмнени айтып атат? Бул демек дагы эле кыргыз тили болобу, дин болобу, экономика болобу, финансы болобу, баары өздөрүнүн эмесин көрсөтүш керек экен да, микрофондон сүйлөп, баягы туура эмеспи, эме ошол эме бар экен. Эми ушуну албетте кыргыз тилине, мамлекет тилге колдонбой койсо деле болот. Бирөөсү айтат, бул атала болуп калыптыр деп атат. Бирөөсү айтып атат, жок атала болсоң да келип, сиз жардам бербейсизби?
комитет менен тиги Осмоналиевдин комиссиясы иштеп атканда деген мындай разумный жакшынакай сөздөр болуп атат. Анан баары келип туруп эле балким буну мен айтышым керек го, келип эле Россиянын таасири баары бир бар да. Була мыйзамыбызды кабыл алып атканга бар да. Мигранттарыбыз жүрөт, эмгек мигранттарыбыз да андай, дагы мындай. Мен ойлойм, ошо цивилизациялык деңгээлдеги эгерде мындай бир мамилелер боло турган болсо, кимдин кандай иши бар биздин мамлекеттик тилди кантип эметип колдонуп атканыбызга. Мамлекеттик тилибиз баары биринчи орунда болуш керек да. Кандай дейсиз? Килигишпеш керек эле. Килигишпеш керек. Эч ким. Бирок килигишип атышат. Биз өзүбүз эле баягы эмени түзүп атабыз да, ажиотаж түзүп атабыз. Өзү ичара элечи. Албетте килигишип атат, аны мен сезип атам. Ар кандай жолдор менен, ар кандай конференцияларды уюштура коюп атышат. Мисалы үчүн мына кылыч деп коелу же бир башка нерсе. Ийри болуп калса, бир жагын көздөй. Аны түздөш үчүн ошол ортоңку жерге эмес, андан нары ийиш керек да. Ооба. Ошондой болуп атат да мына. Катуу чара болмоюнча түздөлбөйт. Түздөлбөйт. Ошого бир-эки ошондой эмелери бар. Беренелер бар. Бирок алар баардыгы конституциялык талаптын деңгээлинде болуп атат. Биз андан чыккан жокпуз. Орус тили жөнүндө мына могул жерде орус тили болсо, могул жерде кыргыз тили да азыр. Мен бирөөлөргө ушундай сезилип атат, мен муну түшүрүп, мунаны көтөрүп атам. Жок, мен муну ушун деңгээлин алып келейин деп атам да. Анан экөө жарыш кетсин. Билингвизм болобу, эмне болот анан кете берсин. Нарынбайке, экөөбүз орусчада сүйлөп биле алабыз, кыргызча сүйлөп биле алабыз. Бул биздин артыкчылыгыбызбы? Бул биздин олжобуз да, туурабы? Туура. Канча англис тилин билсек, билсек, андан да жакшы болот. Олуп чолуп анча-мынча сүйлөбүз англис тилинде, туурабы? Мисалы үчүн мен физика боюнча, математика боюнча англис тилинде илим макалаларды жөн эле окуйм. Мен өзүм баягы өзгөчө специфика бул. Балким филология боюнча тарпанча окуй албайм, кыйналам. Бирок физика, математика мен кыйналбай эле окуйм, интернеттен эле окуйм, отдельный отыз жиберсе анысын деле окуйм. Эми бул менин артыкчылыгым, менин бул олжом да. Биз ошону айтып атабыз да, ошону айтып атабыз. Айланайындар. 11 жыл мектепте орус тилин окутуп атабыз. Болгондо бекер окутуп атабыз. Эмен мамлекеттин бюджети менен 11 жыл орус класска кыргыз тилин окутуп атабыз, бекер окутуп атабыз. Анан эле 11 классты бүткөндө эки тилде кош эме менен чыкпайт балдарыбыз. Кеттин баары ушундай болуп атат да. Демек бир нече себептерин издешибиз керек экен да. Себептер билим берүү системасындагы биздин мүчүлүштүктөрүбүз дегендей да. Жанагы эмени айтып кетпедиңерби? Баланча тамга киргизиш керек, түкүнчө тамга киргизиш керек деп. Шуну мен көп жакшы түшүнбөймүн. Керек эмне? Мына азыркы бар алфавит даже мүмкүн да дегеле кээ бир тамгаларды алып деле салса болот. Аны кайра ошону билген адам сабаттуу болот да. Аба деп турабы же берди дегенби? Бир жакта б деп окулат, биякта ы деп окулат, Аны бир тамга менен эки тыбышты билдирген кайра жакшы да. Жакшы да. Ал деген байлык сыяктуу. Байлыгы да ооба. Ошол тыбышты түзүүнүн дагы мындай бир чоң комбинациялар болуп атпайбы, мүмкүнчүлүктөрүн берип атпайбы. Бул жерде менимче ал депутат мен түшүнүгүм боюнча бул баягы эки графиканы ортосунда ойноп турду да. Биз эми азыр түрк тилдүү элдерден кириллицада биз эле калбадыкпы, кыргыздар. Калгандары бүт өтүштү латиницагачы. Аны жакшы билесиз. Аны ошол жерде дагы бир-эки депутат катуу күчөтүп жиберди. Биз латиницага өтмөйүнчө биз кыргыз тили оңолбойт, андай мындай деп. Анан мен жактан жооп болду. Эми кандай? Чынында өтө турган болсо биздин интеллигенция, биздин окумуштуулар бир нече варианттарын эч ала түзүп койушкан. Бирок буга саясий чечим керек. Биздин саясий лидерлердин. Десем такыр башкача болуптур да, кээ бир эмелерге башка түшүнүктөр болуптур. Кириллицада калалы, кириллицадан кете берели. Балким кандайдыр бир мезгилде өтөрүбүз биз дагы. Бирок бул маселе азыр биринчи орунга чыккан жери жок. Вот ошонун эмес шарданында анан тигиндей W-ны киргизели деп атпайбы? Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн англисчеде C деген тамга бар. Кээде аны C деп окуйт, кээде аны K деп окуйт. Кайра жакшы да. Аны билген адам эмеси, аң сезими абдан бай болот. Мен апам 96-га чыгып каза болду. 1916-жылы төрөлгөн экен. Апам өлөр-өлгүчө латын тамгасын пайдаланып жүрдү да. Анткени 28-жылы Касым Тыныстанов өзүнүн эмелери менен
адамдары менен латын графикасын киргизген да биздин эмеге 40-жылга чейин. Анан 40-жылы анан кириллицага өтпөдүкпү? Баарын өткөргөн. Апам да ошол боюнча калган экен да, ошолчу. Анан мындай кириллицаны мындай жакшы деле пайдалана жок да, көнө алган жок. Өз деле билими көп деле эч нерсени бүткөн эмес эми. Бирок кээде жазып бер десең, майрам деп латиница менен жазат эле да. Демек, бул жагынан бул деле бизге мындай эме эмес да. Жолтоо эмес. Жолтоо эмес. Мынау бирдиктүү алфавит түзүлгөн да. Ооба. 93-жылы. 93-жылдан баштап латын алфавитин айтасыз. Бирок, ооба, латин жанагы баары түрк тилдери бирдиктүү алфавит көтөрүлдү деп. Бирок кийин Азербайжандар өз алфавитин түзүп алды. Бирок латын тамга менен бирок өзүнчө алфавит. Бирдиктүү эмес, баягы түзүлгөн бирдиктүү эмес. Өзбектер өзүнчө түзүп алды. Казактар өзүнчө түзүп атат. Анда айырмасы эмне? Түркмөндөр өзүнчө түзүп алды. Анда айырмасы эмне? Тиги латинге өткөндүн. Баары бир арбашка болуп атпайбы? Арбашка болуп атпайбы? Мына сиз физиксиз да, ошон үчүн сиз дароо себебинин үстүнөн чыктыңыз да. Мен да ошондой көз каранды татамын да. А балким кандайдыр мезгилде булар баары каалабай бир эмеге келишет булар. Бирдиктүү алфавитке келишет. Мен былтыр күздө Бурса шаарында алардын эмесине катыштым. Баягындай чакырылган конок болуп, Меткан Шеримкулчу экөөбүз катыштык. Ошол жерде деле кыйкылдашып атышат. Азербайжан менен түрк менен өзбектер ушундай эме кылышат. Бирок баягы вектор бар да, бир багытты көздөй вектор бар. Апостроф коебузбу үстүнө же уйрук кылабызбы кээ бир тамгаларын деп, азыр буну баягындай оптималдаштыруу, анын унификациялаштыруу маселеси абдан катуу кетет. Айрыкча баягы түрк мамлекеттеринин уюму түзүлбөдүбү? Организация турецкое государство Самаркандтагы эмесинде ушундай чечим кабыл алынган экен. Эми бул эми келечектин иши. Келечектин иши. Бирок биз өзүбүздү оңдоп алалычы биринчи. Өзүбүздү. Кандай болуп атат? Сизге бир нерсени айтайынбы? Мынау филология факультеттери, Улуттук университеттин филология факультетинин программасы өзүнчө, Бишкек мамлекеттик университетинин кыргыз тили боюнча программасы өзүнчө, Оштуку баягындай унификацияланган, стандартташтырылган программага баш ийбей келгендер таң калтырды меничи. Министрлик каяка карап отурат? Министрликтин иши да бул. Бул стандарт. Стандарт деген бул мыйзам менен же болбосо өкмөттүн токтому менен кабыл алынуучу расмий документ. Мен бирото эле бирин түшүнбөй деп айта албайм. Окутуунун методикасынын усулдуктарынын бир мындай бир унификацияланган эмеси жок да. Жакшы эмес. Бул жакшы эмес. Бул коркунучтуу ал турсун. Ошону тигилер каршы чыккандар, орус тилдүүлөр мисалы үчүн аны аргумент кылып атпайбы? Мынакей өзүңөр биздин башыбызды айландырып атасыз. Эми туура айтып атышат. Анткени диалект деген бул өзүнчө макул, бул баягы өзү чече турган мисал. Биринчи биз өзүбүздү эметип алалычы. Ооба, кийинки учурларда акыркы 10 жылда дурус эле болуп калыптыр. Кыргыз тилин окутуунун методикасы ар кимиси өзүнчө жазып атышат. Бирок өзүнчө жазып атышат да. Ар кимдики ар башка. Ар кимиси ар башка. Айырмалары бар. Анан ошодон башка тилдүү элдерге чын эле кыйынчылык туудуруп атат. Эми ошол азыр интернетке кирип атат. Эми аркылуу берилип атат, тиги тиркемелерге, смартфондордун тиркемелерине берилип атат. Азыр мен ошону унификациялоонун эмесин катары компьютердик лингвистика маселесине келеличи деп бир агайыбыз бар экен, Ташболот Садыков деген филология илимдеринин доктору, өзү физик экен. Базалык эмеси. Бирок ошо жалгыз эле бир аз окуучулар менен ошо эметип атат. Биз тил корпусун түзүүдө ошол кишилерди биринчи орунга коюп атабыз азыр. Мамлекеттик, анан улуттук балким программа кылабыз деп, мына буквально кече КТУ, Манас университети, анан кийин бул улуттук университет, ошол мамлекеттик университеттердин өкүлдөрү менен өзүнчө жумушчу топ түздүк дагы. Эми буну министрлер кабинетине алып киребиз го. Алып кирип ушунун аркасынан түшөбүз. Жасалма интеллект жөнүндө айттым. Компьютерлик лингвистика сөзсүз болуш керек. Анан терминология. Терминком да бизге карайт азыр. Энциклопедия. Баягы илгерки атактуу Үсөн Асановичтардын учурундагы энциклопедиялык эме жок. Бир тур Илимдер академиясына берилиптир, бир тур бизге берилиптир, бир тур дагы билим берүү министрлигине берилиптир. Ошентип чачылып чучулуп отуруп азыр эч нерсе жок да. Эми мен мындай суроо коюп атам. 9 томдук энциклопедияны түзүшүптүр. Мондай баягы энциклопедияны. Аны ким көтөрүп, ким окуп жүрөт? Аны мен айттым, электрондук энциклопедияны түзөлү. Андан көрө аны даяр эле экен. Эме компьютерлерде турат. Ошонун баардык атрибутикасын сактап, азыр биринчи том түздүк.
аркы жумада презентация кылалы деп атабыз, электрондук кыргыз энциклопедиясы. Анын терминдерди казак туугандар 34 томдук терминдердин түзүп, 34 том, ар бир томунда өкмөттүн токтому менен бекитип алышты. Бирок өткөндө мен сүйлөсөм, алар да айтып атышат. Биздин бул томубузду жаштарыбыз карабай атат. Андан көрө электрондук вариантын түзөлү. Википедиянын кыргызча вариантын түзө албай ит болуп атабыз го. 70 000 сөз киргизиппиз биз кыргыз Википедиясына. Өткөндө Эдил Жолдубаевич мага тапшырма коюп атат катуу. Агай, кандай уялбайсыңар? Тажиктердики 200 000 экен Википедияда макала. Өзбектердики 300 000, орустардыкы 2 миллион. Англис тилинде 6 миллион деп ойлонем, ушундай статья, бул эми макалдар. Бизде 70 000, 30 жылдан бери. Эмне биздин кыргыздын тили эме. 30 жыл эмес, акыркы эле жылдар болду. Акыркы эле жылдар болсо керек. Мен 20-15 жыл деп койгон күндө деле. Бирок тажиктер түзгөн да, түркмөндөр түзгөн да. İştep атат алар. İştep атышат. Болгондо да мамлекеттик программа менен иштеп атышат. Бизге болсо баягы жеке адамдарга берип койгон, грантында ошолор алышкан, анан келип эле баягы биздин комиссия түзгөн энциклопедияны алышкан, ошону негиз кылып алышкан да. Анан ошон үчүн токтоп калган. Мен атом, ядро, мен өзүм түшүнгөн эмелерди, статьяларды окудум. Эми кээрлери ичинде туура эмес да. Булар которулган, көрүнүп эле турат. Орус тилинен жаңы калька да которулган. Маанисин жоготуп жиберишкен. Жана тил сөз корпусу деп атасыз. Канча сөз болушу мүмкүн? Мен чынын айтсам 500 000 сөздү түзгөн ошол Ташболот Садыковичтер бар экен. 500 000. Азыр Айда Касиева деген кызыбыз бар экен. Түрк университетинде иштеген. Аныкы да 350 000 ушундай. Мен ошол эки башка бириктириш керек. Бириктирип эмес да болуш керек, кайталанган жерлерде болуш керек. Ар ким эле өз алдын иштей бериптир. Ошко барсаңыз, ошто мен мынанча түзүп койдум дейт. Эми бул деген өкмөттүн, бийликтин милдети да бул. Биздин комиссиянын милдети да бул. Ушуга үчүн көңүл бурушуп койгон, мен таң калам да. Ушундан башташ керек болчу да, кандай дейсиз? 10 жыл мурун. Канча жылдан бери комиссия бар, эмне үчүн ушундай кыргыз тили бай негизги нерселер жазган эмес? Ушул негиз бай дейбиз, бай болсо көрсөткүлө мага. Бир 3 миллион түзгүлөчү. Мен мисалы үчүн элементарный мисал. Сиз кандай чоңойдуңуз билбейм. Мен тоодо чоңойдум, чоң атамдын колунда. Чоң атамдын мага айткан, мени тарбиялаган, мага үйрөткөн сөздөрүнүн 50% мен колдонуп, мен муну билип эле турам да. Ашып барса 50% болсо керек. Мен не билем, мен билгендин бир 20-30%-ын колдонбосо билбейт да. Тилибиз мантип улап бараткан ушундан билинип турат да. Ошон үчүн тил корпусун түзүү кандай актуалдуу экендигин сезип эле турабыз да бардыгыбыз. Юдакинде 40 000 сөз? 50 000. 50 000. Ооба. 50 000ден 51 000 болуш керек. Ашып кетсе 1 000, 2 000, 3 000 эле пайдаланат. Ооба. Кээ бир сөздөрдү туура эмес пайдаланат. Ой, сөздүктү ачып койбойсуңарбы, карабайсыңар десе, эч ким карабайт. Карабайт. Моюн жар бербейт. Анысында ыңгайсыз. Азыркы балдарыбызга смартфондон тапса табат, таппаса кол шилтейт да орус эмесине кирип кетет. Же англис эмесине кирип кетет. Анын өзүнүн баягы табитин канаттандыргандан кийин ал кыргыз тили керексиз болуп калат да бала үчүнчү. Мисал үчүн бир эле мисал келтирейин мен. Тыкыр деген сөздү. Баары эле аны мына орусча которгондо досконально деген сыяктуу маанинде түшүнөт. Дайым ушундай бирөө сүйлөгөндө мен ой, Юдахинди ачыклачы дейт. Тыкыр деген нерсе ылдам, ыкчам, тез деген маанинде да. Изин суутпай дегенде. Эмне үчүн башка жака бурулуп кеткен? Ким буруп салды муну? Эми бул ошол адам фактору эле экен да. Мугалимдерибиздин өздөрү ойду тоону сүйлөп атпайбы? Билбейт. Мен экөөбүз физикпиз. Мен жаңыдан келгенде Улуттук университетке баягы спин, бул эми кванттык сан го, электрондун спини, ал өзүнүн огундай эми ал деле баягы шарт өтүрдү, чындыгында андай эмес. Квант, аны билесизби? Ийин деп которуп коюптур. Кандай? Ийин деген эмне? Ийин деп которуп коюптур да. Мындай эме ийинби, мүрүбү, ийин. Аны мен айттым. Бул кандай, ким которду? Десем, баягы физика боюнча сөздүктүн ичинде жүрөт. Ал өзү SPM, бул деген аббревиатура. Дирактын эмеси боюнча биринчи буну баягы Энрико Ферми айткан, андан кийин тиги Паули, Вольфганг Паули баягы спин вниз, спин вверх деп, 2 плюс-минус 2-ден 1 деп электрондор үчүн, фермиондор үчүн. Ошондой эме калганда.
Аны ошентип которуп койду. Анан демет, спина деген сөздөн дейт бирөө. Айланайын, спина деген такыр башка сөз. Мисалы үчүн күчтүн ийини дегенди мен түшүнөм. Плечо силы деген бар го. Баягы механика, классикалык механикада. Ошондо да күчтүн ийини деген бир кызык. Эми 60-жылы которулган, бирок азыр деле колдонуп жүрүшөт. Мына ушундай нерселер бар да. Анан бизде ушундай түшүнүк бар экен. Мен эле кыйынмын. Менин киргизген терминим калыш керек. Бирөөсүнөн сурасам, тарыхта калганы ушундай деп атпайбы, мына көрдүңүзбү? То есть өзүнүн жеке амбициясы анын маанисине туура келеби, келбеби, ушул оору менен бир эле филологдор эмес, баардыгыбыз эле ооруйт экенбиз да. Биздин убактыбызда аяктап калды. Рахмат сизге. Көп сөздөрдү акыркы мезгилде бузулуп кетип атат. Бир эмнегедир китепти карабайт, энциклопедияны карабайт, сөздүктү карабай эле өзү ошондой ойлосо, ошентип, мисалы үчүн ортоктош болдуңар деген сыяктуу. Биздин программага ортоктош болдуңар дейт. Көрдүңөр деген жөнөкөй эле сөз турса, көрдүңөр, уктуңар деген ордуна ортоктош деген катышкан да. Орток ишканай мисалы үчүн чогуу бир нерсени жазаган болсо, эми ушундайлар көп азыр. Көп, ошон үчүн тартипке келтириш керек. Аябай. Мен ушул мыйзам кабыл алынып, президент кол коюп калса, буюрса, ар бир беренесин аткаруу үчүн мыйзамдардын алдында актылар жасашыбыз керек да, туурабы? Жобо, тескенме, ошондо катуу иштешибиз керек болуп атат да. Бул жерде баардык министрликтер катышкан, кандайдыр бир өзүнчө бир улуттук кеңеш болуш керек деп ойлойм да. Айрыкча терминология боюнча. Аномастиканы айтпай эле коеюн, жер суулардын аталыштары. Эми ал жерде бир кезде орфографиянын өзүн өзгөртүп ийишкен да. Хусейн Карасаев агайдын орфографиялык сөздүгүн алып карасаңыз, азыркы биз колдонуп атканда такыр туура келбейт да. Дефисти коюш керекпи, тире коюш керекпи, кара суу дегенди бириктирип жаз деген учурлар болбоду беле? 2002-жылы. 2002-жылы. Көк китеп чыкпады беле кичинекей. Ошондо. Эмдигиче мугалимдердин өзлөрүн баш айланып жүрөт. Мен физик биякта эле калайын. Филолог мугалимдери. Бирөөсү антип жазат, бирөөсү мынтип жазат. Жалабатты д менен эмес, т менен жазып, дефисти жок кылып салып. Дефисти жок кылып салып, анан диктант жаздырсаңыз, өзү күнөө болчу. Жаздырганга биз моралдык укугубуз деле жок өзү. Биринчи мындай баягы оюндун шартын, правила игрын жасап алалычы. Аны көрдүңүзбү? Отур ошол нерселер эмне үчүн эмгиче чечилбей келген. Анан эле баягы жөн эле баягы ширма кылып тосуп туруп эле, анын алдына фасадын көрсөтүп, анан ошо жүрөт. Жаны эчтеме жок. Жаны эчтеме жок. Рахмат сизге. Бизде конокто Каныбек Осмоналиев болду, профессор, мурдагы депутат, жана азыр мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча президенттин алдындагы улуттук комиссиянын төрагасы. Туура айттыңыз. Рахмат сизге. Саламатыңыздар.